Себат жанагы Гүленди айыптап түрктөр жапкылады деп атат да. Мариф фонду келсин деп атат. Ошого көз карашыңыз кандай? Себат бизге пайда алып келеби? Өкөнү тең ачып алсак кандай болот ушу? Себат боюнча баягы ээси жок үйдү коногу бийлейт дегендей болуп, эгерде сиздер элестетип көрүңүздөр, Кыргыз СССР болуп турган мезгилде башка мамлекеттин билим берүү тармагы келип биздин мектептерди курчу беле? Жок. Башка мамлекет келип өзүнүн идеологиясын жүргүзчү беле? Жок. Таптакыр андай болчу эмес. Азыр биз баягы тооктордой болуп калдык да, ал мектеп көтөрүп келсе деле барып эле ыйлап эле бутун кармап жыгылып атабыз. Мунусу мечит көтөрүп келсе деле ыйлап жүгүрүп атабыз. Мунусу оорукана жүгүрүп келсе деле жүгүрүп атабыз. Бирөөлөр келип мен силерге ашкана куруп берейин деген болсо чөгөлөп жатып калып атабыз ошонун бутун кучактап. Биз баягы тооктордой болуп калдык. Жүгүрө беребиз ким келсе. Токтошубуз керек. Себат сөзсүз түрдө Кыргызстандын билим берүү мыйзамына ылайык иш жүргүзүш керек. Ким болсо ошол болсун. American School деп да ачып алып атат, Оксфорд деп ачып алып атат. Кытай келип ачып атат. Япондор келип ачып атат. Корейлер келип ачып атат. Эмне иш жүргүзүп атат алар? Кандай иш жүргүзүп атат? Модумаров атасынын үйүнө барса дагы акмалап дарбазадан кетпей турган азаматтар ошолорду акмаласа болмокко. Не иш жүргүзүп атышат алар? Бирок бүгүнкү күндө Түркия менен абалыбыз аябай жакшы болуп кетти деп калпакты көккө ыргытканга шашпагыла. Шашпагыла азаматтар. Азыр телени сайсаң эле Түркия менен мамилени оңдоду, орустар менен оңдоду, казактар менен оңдоду. Жок садакалар, андай эмес. Анын артында чоң маселе туруп атат. Аябагандай чоң маселе туруп атат. Не деген маселе бул? Кечээ мына Түркиянын жетекчиси расмий түрдө 130 кишинин тизмесин берип кетти. Алардын бирөөсүн бере алабы? Алар күтөт. 1 ай өтөт. 2 ай өтөт. 3-чү айда сурайт. Кана жыйынтык? Неге бербедим? Алардын принциби ушундай. Менин душманымды корголосоң, сен да менин душманымсың деген принцип. Азыр калпакты көккө ыргытпай туруп тургула, бир аз өзүңөрдү басып тургула айналайын. Бул күлү, түшүм алды да. Мына Атамбаев келгенде дагы баары калпакты көккө ыргытып, Түркия менен бир туугандай боло түшкөн. Боорум эле боорум деп жатып калган боорум. Не болду 2 жылдан кийин? Азыр шашпагыла. Алмайдын бермеyi бар. Не менен кайтарат? Кантип кайтарат? Кайтара албаса кандай чаралар колдонулат? Чоң маселе бар. Ошондуктан Себатты Сапат деп өзгөрткөн, бирок ошол Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамына ылайык иштеген болсо анын зыяны жок. Айтор бир эле билим берүү тармагы эмес, кайсы тармак болбосун, Кыргыз конституциясына, Кыргыз элинин каада салтына, маданиятына, Кыргыз элинин динине, дилине жараша иштей берген болсо, эшик ачык болуш керек. Менин пикирим ушундай, ишенимим ушундай.